Кыргыз Республикасынын коргоо министри Улукбураш Жусупбеков сыйлык алууга келди. Мекен алдындагы кызмат үчүн Алмазбек Жусупбеков экинчи даражадагы аскердик каармандык төш белгиси менен сыйланды. Эмгек жолун 18 жашында кайтаруу жана күзөтүү департаментинде баштаган Жусупбеков бул мекемеде 30 жылдык жолду басып өткөн. Биздин солдаттар күнү түнү менен түрмөлөрдө кайтарышат. Посттордо турушат, кыштын кычыраган кышта турушат, жайдын ысыгында турушат, жаанда турушат. Ошол жерден атайын жайлардагы камалып жаткан адамдарды кайтарышат. Ошол шактардын баарын басып өттүм. Ушу кесипти тааныган өкүммен, эч өкүммен. Мекендик коргоочулар күнүнө карата Жеңиш паркында салт айланган парад өтүп, аскер адамдарына куттуктоолор айтылды. 1918 жылы 23 февраль күнү Кызыл армиянын отряды Германиянын аскерлерин Псков жана Нарва аймагынан алгачкы жолу жеңип алган. Бул жеңиш Кызыл армиянын туулган күнү деп аталып калган. Союз тарагандан кийин Кыргызстанда 2003 жылдан тартып жалпы элдик майрам катары киргизилген. Ата мекендик коргоочулардын күнү дегенде баардык аскердик бөлүктөр буга кирет. Не только коргоо министерство. Бул майрамдын мааниси биздин жаштарга, кыргызстандыктарга, кыргыз элине абдан күчтүү моментинде болгон окуя. Себеп дегенде бул майрамды биз кыскартып койсок, кандай болот эле, мекенди коргоочуларды кандай тарбиялайт элек, кандай алдыга жүрөт эле. Ошондуктан ушул майрамды сактап калганына чоң рахмат. Акыркы жылдары мамлекет Кыргыз армиясынын кубаттуулугун жогорулатуу аракетинде заманбап чопкутталган аскер техникалары, курал-жарак, октары менен камсыздалууда. Коргоо министри мындай аракеттер дагы улантыларын белгиледи. Бул майрамга биз жөн келген жокпуз. Бул майрамга биз жакшы жетишкендиктер менен келип атабыз. Куралдуу күчтөрүнүн 2-3 жылдан бери жакшы деңгээлге көтөрүлүп келгени дагы бүгүнкү күндөгү бир факт. Биз 24 жылга дагы 25 жылга дагы чоң алдыбызга бир максаттарды коюп келатабыз. Ошонун баары ишке ашыш керек. Жеңиш паркындагы митинг концерттик программа менен аяктады. 23 февраль календарда кызыл дата болуп белгиленген. Бул күнү айымдар мырзаларын куттуктап, ар кандай белектерин тартуулашат. Уланбек Тихонбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.